Toobada tez tooba kılış gerek, geçiktirбеш керек. Men кийин эмдиги жылы ажыга барганда, же болбосо кийинки айда эч кимдин гарантия жок да. Hazreti Umar radıyallahu anh aytқан сөзү бар. Таңга жетсең кечти күтпөгүн. Мүмкүн кечинде башка дүйнөдө болуп каларсың. Кечке жетсең таңды күтпөгүн. Мүмкүн таңда башка дүйнөдө болуп каларсың дейт. Демек тугандар, биз тообада шашылышыбыз керек экен. Тообанын адеби шашылышыбыз керек. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Иннама таубату аналлах лиллазина я'малуна су'a бижахалатин, сумма ятубуна мин карибин, фаулаика ятубуллаху алейхим." Тооба Алла Таала кабыл кылат ким үчүн? Бул надандыктан, билбесиздиктен жаман иштерди кылып алган адам, соң тез аран içinde tooba kılgan adam. Bilbey biri günah kılıp aldı, kata getirip aldı, anda geçiktirбестен turup, "Summa yatubuna min qarib", tez tooba kılgan, mına uşu adamların toobasını Allah Taala kabul kılar. Tooba kılganda toobanın eşigi jabыл lekte dua kılış gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, toobanın eşigi jabılat kaçan uşu alkımga can gelip kalganda. Andan keyin tooba kılsa toobасы ötpeyt eкен. Ölüm töşөгүндө ошо алкымга жан келип калганда кара деп коебуз. Экинчиси, күн батыштан чыкканда тообанын эшиги жабылат экен. Ушундан алдын биз tooba кылып калышыбыз керек. Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: "Ва лейсатут таубату лиллазина я'малуна сайyi'ат, hatta idha hadara ahadahumul maut, qala inni tubtul an." Мынакей toobасы kabul bolбойт. Günü жаман иштерди кылган киши ага жада калса, ölüm келип калса, алардын бирөөсүнө анан айтса, "Мен tooba кылдым, азыр tooba кылдым" десе, toobасы kabul болбойт дейт. Ага чейин tooba кылып калыш керек экен тугандар. Дайыма tooba кылып туруш керек. Пайгамбарыбыз айткан, "Күнүнө мен 100 жолу tooba кылам" деген, истигфар кылам деген. Биз дагы дайым Алла Тааладан кечирим сурап туруш керек экен. Өзү жашаганда өзүбүздү күнөөкөр сезип жашашыбыз керек экен.